Бул Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин туугандарынын мүлкү. Мамлекетти ондогон жылдар башкарган Назарбаевдин үй-бүлөсү АКШ жана Европадагы кыймылсыз мүлккө $100 миллион инвестиция салган. Назарбаев 30 жылдай авторитардык башкаруунун башында туруп, 2019 жылы бийликтен кеткен. Анткени менен эл башынын саясий да, финансылык да таасири теңдешсиз. Азаттыктын казак кызматынын журналисттери Назарбаевдин үй-бүлөсү канчалык бай жана таасирдүү экенин табууга аракеттенишкен. Журналисттер тапкан үй-бүлөнүн офшор аркылуу көзөмөлдөнгөн байлыгынын бир гана бөлүгү. Назарбаевдин ортончу кызы Динара Кулебаева Швейцариядагы Женева көлүнүн боюнда $72 миллион турган заңгыраган үйдүн ээси. Ал ошондой эле көп алыс эмес жерде 17-кылымда салынган хан сарайды дагы сатып алган. Анын баасы $63,8 миллион. Кулебаева менен анын күйөөсү мунай магнаты Тимур Кулебаев Казакстандын чириген байларынын сап башында. Испаниядагы бул вилланын ээси Кулебаев. Канча турары белгисиз. Ал эми бул Лондондогу үйлөрдүн баасы $92 миллион ашат. Мурда Ханзаада Эндрюга караштуу үйдү $30 миллион калып койгон. Назарбаевдин улуу кызы саясатчы Дарига Назарбаева Лондондогу $49 миллион ашкан хан сарайдын ээси. Анын уулу Нурали Алиев англичандар миллиардерлер аллеясы деп атаган көчөдөн $71,8 миллион үйдү сатып алган. Лондондогу атактуу Бейкер-стриттеги бул үй дагы үй-бүлөгө караштуу. Баасы $214 миллион ашат. Дарига Назарбаева учурунда өтө таасирдүү, кийин кайынатасына каршы чыккан маркум Рахат Алиевдин аялы болчу. Алиевке бир катар айып тагылып, анын ичинде адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши ачылган. 2015 жылы ал Австрияда түрмөдө табышмактуу жагдайда көз жумган. Казакстандын экс-президентинин иниси Болат Назарбаевдин Нью-Йорктогу Plaza Hotel имаратында батири бар болчу. Аны $20 миллион сатып алган. Ал ошондой эле $20 миллион бул жер там үчүн мурдагы аялы менен соттошкон. Жубайлар Каннадагы бул вилланы дагы талашкан. Анын баасы $34 миллион. Андан тышкары Назарбаевдин жакындарынын Чехияда $1,5 миллион кыймылсыз мүлкү бар. Алар мунун баарын ийгиликтүү бизнес долбоорлордон тапкан акчага алышканын айтышат. Мунай, газ жана уран сыяктуу табигый кендерге бай Казакстандын экономикасы Назарбаев башкарып турган маалда жакшы эле көтөрүлгөн. Аны менен катар өлкөдө жемкорлук менен непотизм күч алганы дагы жашыруун эмес.